Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Ала Тоо спорт каналында 23 июль күнү баштала турган Олимпиада оюндарына карата кыргыз спортчуларынын атаандаштары жана алардын жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу тааныштырган биздин олимпиадачылар берүүбүз чыгып баштайт. Биз бул ирет Олимпиада оюндарында алтын байгеге башкы талапкер болуп жаткан айымдар күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын мүмкүнчүлүктөрү жана каршылаштары тууралуу айтып өтүүнү туура көрүүдөбүз. Айсулуу Тыныбекова айымдар күрөшү боюнча 62 кг салмакта күчүн сынайт. Мекендешүүбүз 2 август күнү баштапкы баскычта, 3 августта финалдык баскычта күрөшөт. Эгер буйруп ал жакка чыгып калса. Айсулуу Тыныбекова учурда 62 кг салмакта дүйнөлүк рейтингде 1-орунду ээлегендиктен Олимпиадада 1 пассивге ээ болот. Тактап айтканда Айсулуу рейтинг боюнча 2 жана 3 орунда турган атаандаштары менен финалга чейин күрөшпөйт. Бул ага кошумча жеңилдик берери турган иш. Анда келиңиздер, Тыныбекованын бардык атаандаштары тууралуу сөз кылып кетели. 14-орундан баштай турган болсок, Панамерикалык квалификациялык турниринде 2-орунду ээлеп, Олимпиадага катышуу мүмкүнчүлүгүн алган АКШлык Кайрам Миракл орун алды. Албетте, АКШлык спортчуну алсыз деп айтуу кыйын. Анткени менен 62 кг салмакта америкалыктарда жакшы эле көйгөй бар. Себеби учурда улуттук курама команданын мыктысы болуп жаткан 25 жаштагы Кайрам Мираклдын андай деле эл аралык аренада жараткан ийгилиги жок. Көбүнесе АКШнын ички чемпионаттарында гана ийгилик жаратып келген. 13-орунга биздин оюбуз боюнча Тыныбековага анча маселе жаратпайт деген балбандардын катарында бразилиялык Лайс Нуньести койсок болот. Ал лицензияны Панамерика квалификациялык мелдештен утуп алган. Карьерасында континенталдык чемпионаттагы байгелүү орундарын эсепке албай турган болсок, кандайдыр бир чоң ийгиликтери жок кайса. 12-орунга так ушул балбан деп коюу кыйын болду. Анткени менен Айсулуунун топ 10 атаандаштарынын катарына кирбеген балбандардын бири. 2 жолку шериктештик оюндарынын чемпиону нигериялык Аминат Адение. Үстүдө айткандай, бул балбанды таптакыр жеңил атаандаш деп айтуу кыйын. Себеби Адение башка нигериялык балбандар сыяктуу эле мыкты өсүп келүүдө. Бирок акыркы эл аралык мелдештердеги ийгиликтерин эске алганда Айсулууга маселе жаратпашы керек. 11-орунда монголиялык Хурехулгун Болортуя. Бул жаш балбан өзүнүн күчтүү делинген командалаштарынан озуп Олимпиадага жолдомо утуп алууга жетишти. Азырынча анын дүйнөлүк лицензиялык мелдештеги финалга чыгуусунан башка чоңдор арасында жарытарлык жараткан ийгилигин айтуу мүмкүн эмес. Ага карабастан жаштар арасында континенталдык жана дүйнөлүк мелдештерде жеңишке жетип жүргөн жайы бар. Биздин оюбуз боюнча топ 10-дукту индиялык 19 жаштагы Сонам Малик ачып берет. Бул балбан кыздын да чоңдор арасындагы ийгиликтери азыраак. Олимпиадага лицензияны Алматада өткөн квалификациялык мелдешти утуп алууга жетишти. Чындыгында Индия айымдар күрөшү бүгүнкү күндө дүйнөлүк лидерге айланып бараткан маалы. Бирок Олимпиада сыяктуу чоң аренада тажрыйбасы жок Сонам Маликке кандайдыр бир чоң ийгилик жаратууга өтө эле кыйын болот. Биздин оюбуз боюнча бул орундан Европа айымдар күрөшүнүн ардагери 38 жаштагы венгриялык Марианна Шаштин жайгашты. Бул балбан лицензияны көпчүлүк спортчулардан эрте, тагыраагы 2019 жылы эле утуп алган. Анткени менен акыркы жылдардагы көрсөткүчтөрү өтө укмуш деп айтуу кыйын. Быйыл Варшавада жыйынтыкталган Европа чемпионатында Шаштин 3-орунга жазыла алды. Ал эми рейтингдик мелдештерде финалга жеткенин көрө алган жокпуз. Тыныбекованын мындан кийинки атаандаштары барган сайын кыйындап отурары турган иш. Биз 8-орунга койгон балбан Айсулуунун эски таанышы тунистик Марва Амри. Эсиңиздерде болсо 2017 жылкы Париждеги дүйнө чемпионатынын жарым финалында Айсулуу дал ушул Амриге жеңилген болчу. Ага чейин тунистик балбан Рио Олимпиадасында коло медаль алууга жетишкен. Бирок анын акыркы жылдарда көрсөткөн жыйынтыктары артка кетүүдө десек болот. 2017 жылдан бери Амринин эң жакшы көрсөткүчтөрү Африка чемпионаттарында гана болуп келүүдө. Акыркы жолку Айсулуу менен күрөшүндө Амри эч кандай жарытарлык атаандаштык көрсөтө алган жок. 7-орунга да келип калдык. Бул орунга да кайсы бирин так ушул деп коюу кыйын болду. Анткени менен бирөөнү коюшубуз керек. Оюбузча бул орунга Европа айымдар күрөшүнүн дагы бир ардагери латвиялык Анастасия Григорьева туура келчүдөй. Анастасия Григорьева бул чынында абдан таанымал балбан айымдардын бири. Европа лицензиялык мелдешинде финалга чейин жете алды. Ал эми жалпы карьерасында 4 рет Европа чемпиону болууга жетишти.
Анткени менен азырдагы мыкты калыпта. Бул балбан эгер Айсулуу менен күрөшүп кала турган болсо, анда кыргыз балбанында мүмкүнчүлүк арбын. Себеби күрөшүү стили боюнча Айсулууга Григорьева бир аз жеңилирээктей. 6-чы орунга биздин оюбузча 2019 жылдагы дүйнө чемпионатынын коло байгечиси швециялык Хенна Йоханссон жайгашты. Учурда 30 жаштагы балбан айымдын акыркы мезгилдерде көрсөткөн жартаарлык жыйынтыгы азырактай. Дүйнө чемпионатынан кийин бир дагы ири мелдеште байгеге илине элек. Рейтингдик мелдештерде да ийгилик жарата албай келүүдө. Ага карабастан анын көп тажрыйбасы бар экенин унутпашыбыз керек. Бирок мыктылардын катарына кирүүгө бул олимпиадада Йоханссонго оңой болбойт. Тыныбекованын атаандаштары күчтөгөндөн күчтөнүп келүүдө. 5-чи орунду орусиялык дүйнөнүн вице-чемпиону Любовь Овчарова ээлейт. Бул спортчу 2019 жылы Нур-Султанда 59 кг салмакта финалга чейин жеткенин көргөнбүз. Бүгүнкү күндө Орусиядагы алдыңкы балбан айымдардын бири. Жакында эле Польшада жыйынтыкталган рейтингдик гран-при мелдешинде Овчарова кыргыз балбаныбызга жакшы эле маселе жаратайын деген. Бирок Айсулуу аны далысына таза кармап утуп алганын көрдүк. Албетте бул балбан биздин спортчубузга коркунуч туудура алат. Бирок алдыда мындан да кооптуулары бар. Айсулуу Тыныбекованын башкы атаандаштары күчтөнүүдө. 4-чү орунга биз 2021 жылдагы Европа чемпиону украиналык Ирина Каляденканы коюну туура көрдүк. Ооба, анча таанымал балбан деп айтуу кыйын. Бирок Украина айымдар күрөшү бүгүнкү күндө эң мыктылардын бири. Ал эми Каляденка дагы олимпиадада кандайдыр бир чоң маселе жаратышы мүмкүн дегендердин катарында. 2019 жылы ал 65 кг салмакта күрөшүп, 2-чи орунду ээлеген жайы бар. Демек чоң маселе жаратчу күчкө ээ балбан десек болот. Алдыңкы топ 3кө дагы жетип келдик. Башкы каршылаштардын үчтүгүн кытайлык Лонг Джи ачып берет. Чындыгында өтө күчтүү балбан. 2019 жылы дүйнө чемпионатында Айсулуу Тыныбекова менен биринчи күрөшүндө кескелип, анда болгону кошумча көрсөткүчтөрдүн негизинде гана утулган. Артта калган квалификациялык турнирде Лонг Джи абдан мыкты даярдыкта келгендигин көрсөтө алды. Каршылаштарына көп күч кетирбеди десек болот. Айсулуу бул айым менен финалга чейин кескелиши мүмкүн. Көрөбүз кандай күрөш көрсөтөр экен. Басеф боюнча Айсулууга финалга чейин түшпөйт. Бирок башка атаандаштардын бири Тайбей Юсейин. Болгариялык бул балбан менен Айсулуу акыркы жолу дүйнө чемпионатынын финалына кескелип, анда биздин балбан жеңишке жеткен болчу. Андан кийин Юсейин былтыр Европа чемпионатына катышып, коло байге утууга жетишти. Анткени менен быйылкы континент чемпионатында көрүнгөн жок. Азыр Тайбей Юсейин өтө укмуш формасында деп да айтуу кыйын. Себеби ал кичинекей жаракаты бар экенин айтып, рейтингдик мелдештерге катышпаган жайы бар. Эң башкы атаандаш олимпиадада алтын утуп алууга негизги талапкерлердин бири япониялык Юкака Каваи. Бул балбан Айсулууга финалга чейин чыкпайт. Бирок алтын байге утуу кыялына каршы турар анык. Анда мотивация толтура. Өз үйүндө өтүп жаткан олимпиадада алтын алуу анын башкы кыялы. Былтыр Азия чемпионатында бул эки балбан кескелип, анда Каваинин койгон тактикасы иштеп кеткен болчу. Япониялык спортчулар олимпиадага чейин бир дагы расмий мелдештерге катышкан жок. Учурдагы абалы кандай экенин айтуу кыйын. Мына ушул спортчулар Айсулуу Тыныбекованын олимпиада оюндарындагы атаандаштары. Баарына мүмкүн болушунча мүнөздөмө бергенге аракет кылдык. Буюрса эртең дагы башка спортчубуздун атаандаштары менен тааныштырабыз. Сиздер кимдин атаандаштарын тереңирээк билгиңер келет? Ушул видеонун алдына комментарий кылып калтырып кетиңиздер. Ал эми Айсулуу Тыныбекова биз үмүт кылган, биз кыялданган олимпиада алтынын алып келет деген каалообуз күч. Буюрса баары жакшы болот. Берүүнү даярдап чыккан мен Нурсултан Турузбеков болдум. Каналга жазылыңыздар, видеону бөлүшүңүздөр.